Шайлообек Атазов. Урматтуу Нурлан Шакиев мырза, дебатка чакырсам келбей жатасыз. Убагында монстрга айланып, кетпес хандай жогорку кеңешти жеке фирмаңыздай калчап, парламентти саткындык, кошоматчылык мүнөзүңүз менен жеке нотариуска айландырдыңыз. Кызматтык абалыңыздан кыянаттык менен пайдаланып, заказ берип, мени жана карапайым элдин балдарын темир торго салдыңыз. Көп мыйзамсыз иштериңиз бар. Парламентти бөлүп, импичмент даярдап жатканыңыз үчүн да жооп берип койсоңуз болот эле. Бул иш мыйзам боюнча чыккынчылык беренеси менен суралат да. 5 жыл мыйзамсыз топтогон миллиондоруңузду казынага берсеңиз, өлкөбүз сырткы карыздан кутулуусуна жардам болот. Бул видеодо менин колумдан кишенди чечишти. Азыр ошол кишен бош эле турат. Эми сиз да колго кишен салып, кичипейилдикке кыргыз мыйзамдарынын алдында бир аз жооп берип келбейсизби? Урматтуу Курманкул Зулушев мырза, сиз мени 2 жыл сурак кылып эч нерсе таппадыңыз. Эми өзүңүз да кестен түшкөн миллиондор боюнча 2 күн сурак берип койсоңуз жүзүңүз жарык болот эле. Сурак берип бүтсөңөр анан силер жөнүндө пресс-конференция берип коеюн деп жазат Шайлообек Атазов өзүнүн Facebook баракчасына. Шамурза Бөрөкулов. Кечээ жакында эле Камчыбек Кыдыршаевич дешип, анын караанынан чарк айланышып чуркаган коллегалары, күч түзүмдөрү, өкмөт адамдары, президенттик аппарат кайда карап олтурушат? Ташиевди төмөндөгүдөй уят сөздөр менен шылдыңдагандарын көрүп, кыпкызыл жалгандар менен каралап жаткандарды угуп Кана Шерматов деген жазыптыр. Ташиев 3 миллиард американ долларын алып чыгып кетти деп. Биринчиден, Шерматов деген бул мудак билбейт окшойт. 3 миллиард доллар деген канча чоң акча болорун. Экинчиден, эгер Кыргызстандын казынасында 3 миллиард доллар акча болсо, анда президентибиз сырттан карыз алат беле. Акча мамлекеттин казынасында турат. Аны өкмөт жумшап иштетет, УКМК эмес. Камчы 3 миллиард алып чыгып кетип жатса, бийлик өкмөт каякта карап олтурду. Карайлайт десе эле ойлоруна келгенде тантырап калышты. Ал эми контроль кылган күч жок. Жогорусунда Барчын деген шалаакы катын болсо, Баатыр уулубузду эмне деп жатканын окуп төбө чачың тик турат. Бул турмуш бумеранг. Мындай нерсе баарыңардын бешиңерге келет. Кудай буйруса деп жазат Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына. Атай Бейшенбек. Сизде кандай суроо бар? Камчыбек Ташиев Германиядан Кыргызстанга кайтып келген соң пресс-конференция берет экен дегенде, коомдун активдүү жарандарынан, журналисттерден, саясатчылардан ачык суроолор бериле баштаган эле. Тилекке каршы айтылган пресс-конференция өтпөй, ал киши өлкөдөн убактылуу сыртка чыгып кеткен. Эми болсо социалдык тармактарда ал орозо бүткөн соң болгон суроолорго жооп берип, коомчулукка кайрылат деген талкуу жанданып жатканын окуп жатабыз. Чынында эле коомдун суроо талаптарындай эле менде да суроолор бар. Биринчи, Атайын кызматтын экс-жетекчиси өзү жетектеген кызматта ОПГ сымал топтун пайда болушу тууралуу маалыматтарды угуп көрүп кандай абалда болду экен. Экинчиси, саясий кризис жаратууга аракеттенген 75 кишинин каты боюнча демилгечи топ менен байланыштары тууралуу эмне дейт? Үчүнчүсү, президентке алар менен жолуккан эмесмин дегени менен аларды курултайдын делегаты болбосо да, делегат катары тосуп алып, коноктоп алар менен жолугушканы, акыркы 1-2 жылда байма-бай чогулуштарга барганы, социалдык тармактардагы жарыяланган сүрөттөрдө тастыкталып калганына кандай түшүндүрмө берет болду экен? Бул да көпчүлүккө кызык. Төртүнчү, ошол демилгечи топтун интригасы жогорку кеңешке чейин жетип, тиешелүү комитеттеги даяр резолюцияга такалганы айтылганда, улуттук коопсуздук кызматын жетектеген адамга жагдай кантип белгисиз болуп калган жана анын учурунда токтотууга бир да аракет болбогонуна эмне дейт? Бешинчи, стабилдүүлүккө жана улуттук коопсуздукка шек жараткан маселеде укуктук жана моралдык жоопкерчиликти сезип жатабы? Жакындардын айланасындагы маселелер да күн санап топтолуп бара жатат. Алардын ар бирине стандарттык жооптордон тышкары кандай түшүндүрмө берет болду экен? Алтынчысы, эң жакын тарапташ аталган Нургазы Анаркуловдун президентке болгон акыркы кайрылуусуна кандай пикир айтат? Аны шыкактаган ким деген сыяктуу толгон токой суроолор ачык бойдон турат. Жетинчиси, эң башкысы, улуттук коопсуздукка жооптуу кызматтын улуттун коопсуздугуна шек келтирген кутумга аралашканы боюнча эмне дейт болду экен? Сегизинчиси, УКМКны жетектеп турганда жан жөөкөрлөр ишенген жигиттери Пито, Вазелин, Лизун деген кайманаттарды инчилеп, өзлөрү күрөшкөн каралардын байлыгы менчиктеп алганына кандай жооп болот? Тогузунчусу, УКМК парламенттик шайлоодо бир топ адамды сүрөп, алардын мандат алышына көмөк көрсөтүп, кийин аларды бирдин жана экинин кишиси деп тизмектеп, акыры бийликти оодарууга колдонуу планы болгонун генералдын кабар
кабары барбы? 10-су Ташиевдин бийликке болгон эң сөз эч кимге жашыруун болгон эмес, бирок мындай түкшөмөлдөргө өзү бир нече жолу жооп берип, Садыр Нуркожоевичтин президенттигине көз артпайм, Жапаров кийинки шайлоого өзү барат деп так айткан. Бул убадасын эмнеге унутуп, генералдык сөзүнөн эмнеге тайды? Бул суроолорго орозо учурунда АБЧ андан кийинби актуалдуу боло берет. Андыктан Камчыбек Ташиев кеминде ушул суроого так жооп бериши керек деп эсептейм. Ал кишинин жообунан кийин дагы суроо узатыш керекпи же жокпу? Башкысы Ташиевдин түпкү максаты белгилүү болуп калат. Албетте бир эмес 5 жолу президенттикке аттанбайм, досумдун бийлигине көз арткан эмесмин, артпайм дагы деген сөздөрүнө коом февраль айында жооп алды. Ал эми укук коргоо органдарындагы 500дөн ашык кылмыш ишине байланышкан юридикалык суроолорго УКМКнын экс жетекчиси процедурага ылайык жооп берсе керек. Бирок коомчулукту кызыктырган негизги суроолор ушулар сыяктуу. Сизде кандай суроо бар деп соол салат Атай Бейшенбек.